Социалдык тармактарда Базар Коргон районундагы мектептерде окуучу кыздарга жоолук салынуусуна тыюу салынып жатат деген видео тараган. Окуянын чоо жайын билүү үчүн аталган райондогу Акман айылындагы Бекмамат Осмонов атындагы 6-мектеп гимназиясына баш бактык. Мектеп директору белгилегендей, окуучуларга форма менен гана келүүсүн талап кылышат. Негизинен биз түшүндүрүү иштерин ата-энелердин жалпы жыйналышында дагы айтканбыз. Окуучулар бирдиктүү форма менен келсин. Ата-энелердин баардыгы колдошкон, токтомго бекитилген. Бирок ошентсе дагы кээ бир ата-энелер келип, биз ушу кызым мурун барыш керек эле, үйдө ушундай деп аткандарына биз мындай бир балдарга бир катуу сөз айтып, же ата-энелер менен жаңжалдашкан дагы жокпуз. Мына азыр класстарга кирсеңер, ар бир класста бирден экиден оронгондор дагы бар. Видеодагы бир жактуудай элес калтырат. Анткени видеонда бир топ жерлер кыркылган. Анан менин айткан жанагындай сөз өзүнө ачыгын айтканда керектүү жерлерин гана жабыштырып алып, ушундай жана эшикке чыгып алсын деген мен бир сөзүм гана келтирүүмө болуп калыштыр. Ушундай жагдайлар болуп атат, бирок бизде андай кысуулар жок. Миңден ашуун окуучусу бар бул мектепте азыркы тапта жоолук салынып келген окуучулар да бар. Соц педагог билдиргендей, жоолук салынып келген окуучуларга тыюу салынган эмес. Ошондой эле аларга эч кандай тоскоолдук болбогондугун кошумчалайт. Ага эч кандай биз тыюу салган жокпуз. Дин тутуу эркиндигине тоскоолдук мажбурлап чечкен жокпуз. Биздин класстарда кадимгидей эле окуп атышат. Мектеп формасы кабыл алынганда өтө жөнөкөй. Ак кофта, кара юбка, кара костюм, шым ушундай да. Анан биз талап кылабыз ошо ороонуп келген кыздардан дагы ушу башына жоолук салынса деле ушу мектеп формасында келсе уруксат берилип, азыр биздин класстарда окуп атат. Ал эми дин өкүлү жоолукчан кыздардын да укугун коргоо керектигин айтып, дин тутуу эркиндигин сыйлоо керектигин кошумчалайт. Мыйзам адамдын абалына карап бөлүүгө жол бербейт. Ошондой эле мектепте жоолук салынып барууга тыюу салбайт. Мыйзамдын алдында бардыгы бирдей. Ошондуктан эч кандай тыюу салуу жөнүндө мыйзам жок. Бирок экинчи тарабын сөзсүз мындай айтып кетиш керек. Мамлекеттик саясатты өкмөт жүргүзөт да. Эгерде өкмөт жоолук салуу боюнча тыюу салса, анда мамлекеттин саясатына мындай баш ийиш керек. Демек, мектептин бирдиктүү формасын кийиш керек болсо, анда талапка баш ийип, ошол кийимди демек кийиш керек болот. Бирок жоолукка тыюу салынган эмес. Ал эми мектептин уставы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 541 токтому менен бекитилген жалпы билим берүү мекемеси жөнүндө типтүү жобосуна ылайык түзүлүүсү жана бекитилүүсү керек. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.